келсе. Же болса ата бабаларыбыз калтырган, мирас кылып калтырган үрп-адатпы, же кийим кечеби дайыма урматташыбыз керек. Эч убакта Пакистандын улуттук кийимин сүннөт кийим деп айтпашыбыз керек бизчи. Анда Кыргыздын кийимин сүннөт кийим деп айтышыбыз керек, өзүбүздүн элди көтөрүп атабыз. Эч жерде мына менин кийимим болот, мына сүннөт кийим деп пайгамбарыбыз айткан эмес. Же бир сахабалар айткан эмес, муну пайгамбарыбыз кийген, мына пайгамбарыбыздын сүннөт кийим деп айткан эмес. Саудиянын өзүнүн үрп-адаты бар, мына узун көйнөк кийет эркектер, жолукту башына салат, катындар да салат. А бизде Кыргызда жолукту бир гана катындар салат башына. А эркектер ак калып мындай калпак кийет. Ал эми мына жерге чейин кийген бул Пакистандын улуттук кийими болчу. Шамшага Кыргызмын деп баш көтөргөн адамдар Кыргыздын ата бабаларынын алдында таазим кылыш керек. Ата бабаларынын алдында таазим кылганы ошо чоң башын ата бабаларыбыз калтырган, мирас кылып калтырган калпактын түгүндө алып жүрүш керек. Ошондо ошол адамдын кыргыз дегендиги билинип, кыргыз элдин алдында ата бабаларынын арбагын урматтаганы үчүн